Men. Biz. Баарыбыз. Сиздер Марс группасынын көрсөтүүлөрүн көрүп жатасыздар. Понятно. Я. Мы. Все. В эфире группа Марс. Добрый вечер, дорогие друзья. Дегеле окумуштуулар кызык эл келет экен. Тагыраак айтканда, ар бир улуттун генофонду мына ошол улуттан чыккан генидин ошол калктын санына болгон катнашынан улам анын сапатын аныкташат деген гипотезаны айтышат. Менин оюмча бул жерде генофонддун сапатына бир гана ар бир улуттун ар бир мүчөсүнүн генинен башка ошол мүчөлөр аралык болгон калым катнаш өзүнчө бир чоң ролду ойносо керек. Ал эми азыркы прогресстин күнүндө бул калым катнаштын тыгыздыгын телевидениесиз элестетүү кыйын. Назарыңыздарда Кыргыз телевидениеси автор сыры программасы. Назарыңыздарда автор сыры программасы бүгүн 5-чи чыгарылыш. Эгер өзүңүздөр байкаган болсоңуздар, буга чейинки сандарында биз ошол автор деген наамга татыктуу болгон инсандарды бияка чакыруу менен бирге алардын чындап эле автордук кесибинде, автордук өзүнүн ампуласындагы колдон келишинче сырын ачкан аракет жасайбыз. Албетте, бүгүнкү күнү болгону 5-чи саны канчалык деңгээлде ачып бере алабыз, канчалык деңгээлде ошол автордун мүнөзү сиздерге туура келип атат, аны сиздерден келген каттардан улам биз байкаганга аракет жасап атабыз. Азыркы күндө ушул автор сыры программасынын бүгүнкү санында 5-чи чыгарылышында Кыргыздын азыркы оор абалында, тагыраак айтканда, көңүлүн көтөрүүгө аракет жасаган дагы бир авторду бүгүн чакырганды биз аракет жасадык. Муну менен болгон маекти дагы өзүңүздөр байкагыла, канчалык деңгээлде ачууга мүмкүнчүлүк берилди, аны дагы өзүңүздөрдөн келген каттар улам бизге баяндайт болуш керек. Анда автор сыры программасында микрофондо Муктебек Арстанбек, пультта Шаршыбек Шейшенов, ал эми биздин тасма түшүрүү аянтында Кодул Борончу Кудайбергенов. Ассаламу алейкум, Борончу. Алейкум ассалам. Кандай ден соолуктар? Жакшы. Бүгүн автор сыры программасынын өзүнчө бир өзгөчөлүгү бар. Тагыраак айтканда, бүгүнкү биздин программа 2 турдан турат, негизги турдан. Биринчи турда, эгерде мурдакы программаларда биздин автор сырында конокторду жалаң эле мактап жаткан болсо, бүгүн ошол мактоочу болуп автор сыры программасына киргендер кандайдыр бир деңгээлде сын пикир анан суроо берген аракет жасайт. Ал эми экинчи турунда албетте биздин студияга келген коноктордун суроолору. Эгер Борончу даяр болсо, анда бир чакан сюжеттен соң жумушту баштайлы. Мен эки жагынан жакыныраак турсаңар. Ортоңордо кой менен турайын. Мына азыр алдыңыздарга жакшынакай болгон биздин сулуу кыздары чыкты, таанышып алалы. Сиздин атыңыз? Жылдыз? Менин атым Борончу, өзүм жакшы балам. Сиздикичи? Назгүл. Мына Жылдыз менен Назгүл подаркалар істеп келдиңер да? Подарка берем дедим. Азыр мен Жылдыз менен Назгүлгө бир кичинекей майрамдык подарка тапшырып коеюн деп атам, бирок кичине ошону аз-маз эмгек кылып алсак жакшы болот, Сизден баштайын. Бүгүнкү ушул биринчи этаптын алгачкы суроосун бизге Кыргыз эстрадасындагы метрлердин бири, Досмусен Сен тоонун лидери Юрий Иванович Попков бермекчи. Юрий Иванович, мени угуп атасызбы? Угуп атам. Суроо сизде. Салам алейкум, Борончу. Алейкум ассалам. Мына Борончу, сен жөнөкөй адамдан илге белгилүү адам болуп калдың да. Канча жылдан бери иштеп келатып. Эми азыр сен ишиң менен, кичине чыгармачылык ишиң менен аралашып, мен билип атам, жакшынакай программа даярдап атасың, жаңы номерларды. Мен өзүмдүн көз карашым боюнча сен Кудай буйрса мындан да атактуу адам болосуң да, аябай белгилүү.
Мына ошондо борончу сен ушунчалык эмеге туруштук бере аласыңбы? Көп кетпей дегендей. Эми буюрса ошол ийгиликке жетели. Анан жеткенден кийин эми бул нерседен коркуп калганбыз. Абайлайбыз. Анан бирок ушул көп кетпеш үчүн мен ойлойм, убактымды такыр бош, мындай убактымды азыраак кылып, мындай бош убактым мындай такыр жок болушуна аракет кылып, көбүрөөк ишке салсам, анан кыйналып иштеп жүрсөң көп күнгө деле убакыт жок болуп калат болуш керек. Рахмат. Келерки суроонун ээси кыргыз эстрадасында, тагыраак айтканда ушул күлкү жанрындагы эң чоң ат менен жазылчу инсандардын биринде. Режиссер мониторго берип койсо экен. Күмөндөр Абулов. Күмөндөр байке. Кандай барат, жакшыбы дейсиң? Жакшы, өзүңүз. Эми мага дагы суроонун кезеги келип калды. Мен сага суроо берем. Бул чыгармачылыкта иштеп аткан ишиңди, жанагы номерларыңды, ошол идеяларды кайдан аласың? Кайсы убакытта жазасың? Атайын түн ичинде убакыт бөлүп алып жазасыңбы же сауналарга барып алып жазасыңбы досторуң менен? Иши кылып кандай? Бул чыгармаларды ким үчүн жазасың? Ким үчүн аткарасың? Ошо эл үчүнбү, элди күлдүрүш үчүнбү же өзүң бир удовольствие алчу актёрдук же болбосо ошол аткаруучулук чеберчилигиңди көрсөтүш үчүнбү? Рахмат. Сатира кандай чыгат деп атпайсызбы? Сатиранын мен өзүмдүн түшүнүгүм боюнча сатиранын түшүнүгү же философиясы бул чындык деп ойлойм. Чындыкты дайыма айткың келет. Дайыма айтып, ошол чындыкты да кандай айткың келет? Эгерде бирөөнө барып туруп, бирөө жанына басып барып эле сен туура эмес кылып атасың же сен начар адам экенсиң деп түз барып айта турган болсоң, ал адам капа болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ушуну капа кылбаш үчүн мындай тамаша аркылуу айтып барып, анан чындыкка жеткире турган болсоң, ошол киши өзү дагы туура түшүнүп, анан ыраазы болуп, анан албетте жанагы тарбиялык мааниси жагына да кетет. Келерки суроону тактап кетейин. Эмне үчүн жазасың деп атат? Ал немеге келебиз азыр, эмне үчүн жазасың? Албетте, биринчиден өзүмдүн көңүлүмө ушул элди көңүлүн көтөрүш менин көңүлүм өзүмө төп келет экен. Ошол нерсени мен башынан жакшы көрөм, ошон үчүн ушул иштин аркасынан түшкөнмүн. Мына Күмөндөр байкем суроо берип атпайбы? Мына ушул сизди көрүп өскөн балдарданмын. Сиз канчалык сахнага чыгып элди күлдүрүп, ушунчалык кубаныч тартуулап атсаңыз, мен дагы ушул адамдай адам болсом экен деген. Чыгарманы сиз каерде жазсаңыз, мен деле ошол жерде жазам. Чыгарма жагынан эми өзүңүз чыгарманы эми билесиз го, чыгарманын шарты атайын отуруп алып жазган убакыт деле болот, себеби аны мурда ар жерде жүрүп, көрүп, топтоло берет, оюңда, ичиңде топтолуп, анан кийин бир күн отуруп, тынчыраак жерде отуруп, чогултуп жазасың. Достор менен отуруп, ар кандай сиз айтмакчы, ар жерде жазууга туура келет. Рахмат, мен режиссерден өтүнөйүн, бир чакан сюжет берип турсун. Биздин студияда 54 градуска чейин азыр ысып атат прожекторлор, борончу терин арчып алсын. Сюжет. Рахмат. Келерки суроо дагы эле кыргыз эстрадасынын метри, тагыраак айтканда куудулдук жанрдагы чоң ысымдардын бири. Супер куудул Манас Бердибеков. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Салам алейкум Сакадай ой Саралтын. Сапсар болуп жүрөсүң анан. Эми мен сага бере турган суроом чындыгында борончу көп деле иштешип калдык экөөбүз. Бирок ошонун ортосунда сен биринчи жолу өзүңдүн өкүл атаң Рахматы Чубак Сатаевдин менен бирге иштедиң, көп таалимин алдың. Ошондо мен көрүп жүргөндө жанында шалдыраак ойноп,
аны менен бирге эле аябай жакшы ырдачусуң. Кийинки убактарда карасам сахнада ырдаганды койдуң дагы сүйлөп эле жүрөсүң. Менимче сендеги болгон возможностьту мындай элге көрсөтсөң, эмне себептен ырдабайсың деген суроону бермекчимин. Рахмат. Рахмат. Ырдайбыз буюрса, көп жолу ырдайбыз. Мына эми күзүндө сентябрда дагы өзүмдүн жеке чыгармачылык концертимди койгон атам буюрса, мына ошондо дагы өзүмдүн мурда ырдалып жүргөн ошол Чүкең ырларынан, анан Күмөндөр Байкемдин ырларын да ырдап жүрөм. Неме кылып, дагы көптөгөн өзүм көңүлүмө жаккан досторумдун ырларын, көңүлүмө жаккан досторумдун эмес, досторумдун көңүлүмө жаккан ырларын ырдап жүрөм. Келерки суроонун ээси тагыраак айтканда ошол кыргыз эстрадасынын горизонтуна жаңыдан гана кирип келаткан эстрада топторунун бири Максат Баткент, онун лидери Рүстөм бизде конокто. Рүстөм, суроо. Салам. Алейкум ассалам. Борончу мен сага мындай суроо берейин дедим. Башка улуттардын сатираларын биз кыргыз эли угабыз, түшүнөбүз, күлөбүз. Сен кандай ойлойсуң? Именно сенин сатираларыңа башка улуттун элдери көрүшөбү, кызыгышабы, күлүшөбү? Рахмат. Мен сатирама бөлөгөлкөдөгүлөр эгер айтып берсем күлөбү дейсиңби? Неге күлбөйт? Күлөт. Мисалы, биз деле алардын сатирасына күлүп атпайлы. Бу жерде күлкүнүн бирок бир өзүнчө бир немелери бар да, биздин элибиздин кулк мүнөзүн түшүнсө, ошого туура түшүнүп, мындай толук түшүнө билсе күлөт. Мисалы деле биздин сатириктер өзүмдө мына аксакалдар, Жаныбектин, Күмөндөр, мына Манастардын сатираларын бияка Россияга алып чыгып эсеңгиде мисалы айта турган болчосо күлөт, эч нерсе жок. Сенин, мисалы үчүн сен Петросяндын сатирасына күлөсүң. Чынбы? Албетте күлөм. Эми сенин сөзүң боюнча Борончунун сатирасына Петросян күлөт деген сөзбү? Неге күлбөйт? Күлөт. Балким сатирамдын деңгээли бир азыраак ылдыйраак болуп калышы мүмкүн, аны мойнубузга алабыз. Себеби дегенде алардын же болбосо бөлөк чет мамлекеттердин мындай не деп коет орусча? Кабыл алуу деңгээли. Ооба, кабыл алуу деңгээли кичине жогорураак аякта, мындай кичине эле мындай намек менен айтсаң, туура түшүнөт. Бизде болсо сатира начар. Эмне үчүн начар деп ойлойсуң бизде ушул күлкүнү кабыл алуу деңгээлин? Бизде себеби дегенде ушул мисалы өзбектерде аския катуу өөрчүгөн. Аскиялашып, бири-бирине мындай жанагындай тамашалашып, бири-бирине айта турган болсо, бири-бирине аябай жеткире айтып, бири-бири жакшы түшүнө алышат да. Сатиранын эмеси бизге мына салыштырмалуу өзбектердики эле мындай бир аз өөрчүп кеткен да. Эмне үчүн кыргыздардыкы өөрчүбөйт? Өөрчүгөн эмес. Себеби дегенде биз мурда илгертеден бери эле тигил бул мурдагы Советтер Союзу убагында ошаяктын немеси менен жана патриоттук сезимде тарбияланып, ошол боюнча өсүп, биздин өзүбүзчө демократия баягы өзүбүз неме кылып айтылган эмес, ошондуктан биздин сатирабыз мындай көп анча өөрчүй алган эмес. Рахмат. Келерки суроо ээси, мына ушул кыргыз эстрадасы жаралгандан берки жолун карап көрсөң, мына ошолордун ичинде азыр менмин деген музыканттын ичинде Кадыр Баркка ээ. Даңк десең даңк, атак десең атак. Тагыраак айтканда клавиатуранын атасы десек де болот да кыргыз музыкасында. Ассаламу алейкум, Канат ака. Салам алейкум, Борончу. Привет. Менде да бир суроо бар да, эгерде мисалы үчүн кайра куру болбогондо, анда эмне иш кылар элең да мисалы үчүн? Кайра куру болбогондо Борончу эмне иш кылар эле? Рахмат. Кайра куру болбогондо, анда мен Кыргыз автомаштын директору болмокмун. Кыргыз эмне үчүн? Себеби мен армиядан келгенде Кыргыз автомашта иштеп жүрчүмүн, ошол жерде паялщик болуп, грузчик болуп иштеп жүрдүм. Эмгиче бригадир болуп, андан инженер болуп, андан эмгиче директор болмокмун да. Отура бермөкмүн бир жерде. Болмоксуңбу же менимче ушул точно болмокмун, былтыр күздөн баштап болмокмун. Рахмат. Анда эгер режиссер уруксат берсе, бир чакан сюжет, анан кайра улантабыз. Баса, жана унутчак болуп оротом доктор. Аябай унутчак болуп оруп,
кыйналып атам кийинки убактарда. Кээде атымды унутуп алып, кече күнү атымды унутуп алып аялымдан сурап алдым. Атым ким эле? Атым деп аялымдан сурап билип алып аябай кыйналчу болдум. Ада эч нерсе эмес. Кече күнү галстугумду таанып, костюмду кийип, Турсечан көчөгө чыгып алып кетип калдым. Досторум араң кармап келишти. Кыйналып атам доктор, кичине жардам берсеңиз, ушул оорудан айыксам жакшы болот эле. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Эфирде Автор сыры программасы. Биздин конок Борончу Кудайбергенов. Бул деген сөз бүгүн биз менен болгон убакыттын ичинде колдон келишинче бир аз күлгөнү аракет жасайбыз. Суроону улантабыз. Бүгүнкү көрсөтүүнүн адатында эле, адаттан тышкарыдагыдай эле залдагы инсандарды, коноктордун баардыгы мына ушул биздин кошуна студиядан уюштурганбыз. Азыр мен монитордон режиссердун өтүнөн кезек мына ушул кыргыз эстрадасын колдойм деп жүргөн жигиттердин бири, тагыраак айтканда Ысык көлдө Кадыр түн 96 фестивалынын жападан жалгыз темөөрчүсү Кадыр келип отурат бем. Ассаламу алейкум Кадыр. Суроо сенде. Борончу, жакында сенин алдыда кое турган концерттериң бар экен. Ушу концерттердин арасында элге арналган акыс концерт болобу? Рахмат. Өзү мына туура суроо болду абдан. Какаң өзү мына ушу демөөрчү болуп фестивалга ушунчалык жакшы биринчи инициатива көтөрүп чыгып, кыргыз ушул бизнесмен жигиттердин арасынан рахмат айтмакчымын ушундай жөрөлгөң үчүн, Кадыр. Мына ушу өзүңө окшогон достор ушундай жакшы жөрөлгөө үчүн көңүл бурган бизнесмен балдар топтошуп жанагындай элдин ушундай кыйынчылыкта болуп турган убактысында жардам бере турган болчу болсо, бизге бир жанагындай кээ бир жетишпестик транспорт, андай жана эле жардам бере турган болчу, колдон келсе эле ушул бардык эле жерге барып бекер концерт койгонду жакшы көрөм. Себеби бир азыркы турмушту көрүп атасың, айылга барып калсаң, бирөөнүн акчасы бар, бирөөнүн акчасы жок, баары толук көрө албай калат экен. Ошон үчүн ушундай жакшы жөрөлгө боло турган болчу болсо, Кыргызстанды кыдырып эле бекер концерт коёюн деген бул башынан берки эле үмүт. Мен мындай суроо бергим келет Борончуга. Борончу ушул чыгармачылык жолунда өзүн дайыма мактоо жолу менен чыгат да сахнага. Мен көп эле байкап жүрөм. Мында бир сыр болуш керек да. Мен ойлойм, ушул кыздарга көбүрөөк жагын алып жатабы деп ойлойм да. Же кандай деп ойлойсуң Борончу? Борончунун кыздардан өксүгөн жери бар беле? Жок, кебан эмес. Көбүрөөк ошол жагын өзүнө эме кылып алган да. Рахмат. Жооп. Тактикасы. Рахмат. Мен албетте өзүмдү сулумун деп эсептейм. Анткени ар бир адам өзүнчө сулуу. Эртең менен турганда мисалы күскүдөн көрүп алып өзүмдү. Мен айтпайм да, кебетең менен кара жерге кир. Мисалы сен деле ошентип айтпайсың да, туурабы? Эч ким өзүнүн өңүнө нааразы болбосо керек. Себеби ар бир адам өзүнчө сулуу, өзү менен сулуу, анан албетте иши менен, эмгеги менен сулуу болсо керек. Демек сен сахнадан аткарган мен сулуу деген монолог бул чыныгы эле монолог. Чыныгы эле монолог. Демек сен чындап эле өзүңдү сулуу деп элестетесиң. Ооба, сулуумун деп эсептейм. Рахмат. Эми суроого кайрылсак, ким үчүн чыгып аткан сатира ушул? Кимге, дареги кимге? Дареги бир чети бул азыр бул сулуумун деген сатирамды кичине түшүндүрүп кете турган болчу болсом, бул кандай деп түшүндүрсөм? Азыр проблемалуу сатираларга караганда убактылуу элди мындай ансыз деле базардан келген адамга кайра базар жөнүндө сатира айтып берип, кайра кыйналта бергенге караганда мындай жөнөкөйрөөк сатира азыр айтып туруш керек. Анткени заман кыйын болуп атат, балдар уктабай атат. Бул сатиранын дареги эмнеде? Бул сатиранын дареги ал деле баягы азыркы тарбиялык мааниси бар да, чынын айтканда азыр бала менен ата деле теңиш болуп калган заман болуп калды. Анын үстүнө азыр телевизордо дагы ар кандай нерселерди көрсөтүп атат. Ооба. Ошон үчүн кичинекей бала эмес, чоң кишини уктатпай көрө бере турган дагы нерселер бар. Ошон үчүн балдарды уктатыш чын эле кыйын болуп атат. Ар бир эле үй бүлөнүн башынан өтүп аткан нерсе болсо керек. Рахмат. Бир канча секундтан кийин кайра жолугабыз. Автор сыры программасы ишин улантмакчы.
Öpsem bile kızga aylanıp ketedin. Olmaz. Siz meni bir jol öpseniz, soğuk, akıllı kızga aylanam. Siz emne deseniz sağırınız tarapsınız. Oqtu. Tümeli aldaş ataylan ayna. Öpsem bile oldu deytti mene. Abıçına ayalda olsan bir 2 aydan keyin acıdarga aylanıp ketet go. Hazır sen turgan turpasың менен acıdar болуп турбайсың. Öpsең de aldап аткан. Öbeyин деп барсам жеп алсаң анан. Анан дагы бирөөнө жолугуп. Сизге жолуксам, сиз öpсөңүз эле айланып кетем деп аны да жеп койсоң. Бечара эркектер асайсы, анысы билабыз. Автор сыры программасы. Биздин программанын экинчи туруна убакыт жетти. Тагыраак айтканда бүгүнкү биздин кошуна студиядан орун алган сен көрөрмандарың, тагыраак айтканда көрөрмандарың келип отурат. Азыр мониторго берип койсоңуздар кезектеги биздин конокто. Саламатсызбы чоңуз? Атыңыз ким? Мен өзүм тааныштырып кетсем, атым Динара. Мен Суроо. Борончу байке бир суроо менен кайрылып кетсем болобу? Борончу байке, сиздин кыскача айтканда сиздин өзүңүздүн жумушуңузда болобу, үй бүлөлүк турмушуңузда болобу, сизге эң оор нерсе эмнеден башталат? Эң оор нерсе мен өзүмдүн лично өзүм жөнүндө айта турган болчусам, эң оор нерсе жаңы сатираны чыгарганда ошону элге алып, биринчи жолу элге эксперимент кылып алып чыкканда ошону жеткире аткара аламбы, жеткире албай каламбы? Эл кандай түшүнүктө калат? Ушуну кантип жеткире алам деген оор учур, ошондой учурда мага биринчи келет. Анан оор учурлар көп эле, турмушта көп эле келет. Анан өзгөчө дагы бир оор учур бул жакшы, жакын болуп жүргөн досторуң бир күнү сени мындай жакын досуң эмес эле, мындай убактылуу пайдаланып, же болбосо сени мындай бир алдоо сезими менен жүргөнүн байкап калганыңда оор сезим болуп, көпкө чейин кыйналып, тегеректеги элдин баарын эле ушундай турбайбы дегендей бир ойдо калып кеткен бир убакыттар оор сезим. Келерки суроо. Өзүңөр тааныштырып өтсөңүздөр. Саламу алейкум, Борончу байке. Мен атым Бүрүстөп. Мен эстрада көрөрман катары сизге мындай суроом бар. Балким айылга кетсең көбүрөөк нерсе чыкпак. Балким айылда чындап эле көп пайда келтирмексиң. Мисалы сугатчы болсоң, же ошол жерде эле паяльщик болсоң дегендей. Азыр эмне пайдам тийбей атабы. Азыр эки адам бир. Жок, мен негизи бала кезден баштап эле ошол пайда жөнүндө айта турган болсок, пайданын ошо көбүрөөк тийишин каалап ошон үчүн бияка келгем. Себеби мен мектепте жүргөндө эле, мисалы бир балдар менен уруша кеткен болсо, же жаман иштерди кыла турган болсоң, ушу баланчанын баласы деп ата-энем жаман аттуу болбосун, андан көрө ата-энемдин жакшы жактарын чыгарайынчы, ушу баланчанын баласы экен дедирсин деп, ушул каерден экен ушул бала десе, ушул Түгөсай деген айылда Молдакбат деген кишинин баласы экен деп. Кийин каерден экен десе, ушу Жумгалдан чыккан бала экен, ушу жакшы нерсе кылып атыптыр деп айтсын деп. Ошентип анан улам кененирээк негизи башынан эле ушу чоңураак пайда келтирейин деген ой менен ушул көпчүлүк элге ошон үчүн максатым эң бирден бир ушу. Кудай көрсөтпөсүн. Эгерде бир шарт кыстап калса да сен жамандыкка бара алар белең? Эми кандайча билбейм аны. Өтө жамандык деген эмне мисалы үчүн? Жаман адам деген. Жаман адам дегенбе? Жаман адам болбосо керек, жаман касиеттери көбүрөөк адам болсо керек, болбосо адамдын баары эле төрөлгөндө абдан жакшы перзентти баарыбыз эле перзент болгондо абдан жакшы адам болобуз. Кийин эле ошол жаман касиетти көбүрөөк үйрөнүп кеткен адамдар. Ошол тарапка ооп кеткен адамдар. Ошондой ооп кеткен адамдар жасаган ишти жасаш колгон келер беле эгер шарт кыстаса? Анда деле баары бир эме келбейт го. Себеби көкүрөктө болбогондон кийин ал нерсени баары андан көрө эле өлүп кал деген кеп да. Рахмат. Борончу Кудайбергенов автор сыры программасы бир канча секундага.
Автор сыры программасы Борончо Кудайбергенов. Азыр жогоруда көргөн бир канча убакытты сиздерден алган сюжеттер дегеле бүгүнкү колдонуп аткан сюжеттердин бардыгы мына ушул биздин жеке архивдеги сюжеттер. Көрсөтүүнү улантабыз, эгерде бизди кошуна студияга угуп аткан болсо, берип койсоңуздар. Сиздин чыгармачылыгыңызда үй бүлөңүздүн орду кандай? Чыгармачылыкта менин үй бүлөмдүн орду аябай эле чоң деп эсептейм. Себеби дегенде мен канча чыгарма чыгара турган болсом, мына ушул чыгармама дайыма жардам берип, ошого ар кандай тынчтыкты же болбосо ушундай нерселерди, условияларды түзүп берип, ушул чыгармага жардам беришип менин үй бүлөм. Ушу үй бүлөмдөн рахмат айткым келет. Мени кечирип койсун, сенин келинчегиң айтчы келе экөөбүз мындай сындашабыз. Бүгүн студияда эч ким жок. Келген коноктордун баары кошуна студияда. Келинчегиң кызганчакпы? Жок. Кечирип коесуз. Сен муну кайдан билдиң? Себеби дегенде мына ушул канча 7-8 жылга кетип атат буюрса ушул чыгармачылыкка жүргөнүмө. Мен ошол кандайчы кайсы жерде барып, кандай достор менен жана эртеден бери тамашалап сурап атышпайбы күмөндөр вакиллерди кайсы жерде чыгармаң чыгат деп. Чыгарма ошол ар бир жерде топтошкон достору менен же талаада, үйдөбү же кандай жерде болсо да ошол жерде чыгарма чыга турган болуп кала турган болсо, ошол жерде калып калган деле күндөр болот, же болбосо ушул көп күн келбей калып ошол чыгарманын аркасынан кубалап кеткен күндөр да болот. Керек болсо 4 айдагы мына Манас экөөбүз ушул чыгарманын үстүндө бир концертти полный иштейбиз деп 4 айдагы ошто жүргөн күндөрүм болгон. Келгенде мен анчалык бияктан оор тосуп алууларды же болбосо неме кылбай, кайра алып келген чыгармаларымды айтып берсем же неме кылсам, абдан жакшы болгон турбайбы деген поддержкалар болот. Рахмат. Келерки Сиз ушу кудулдардын арасынан кимди пир тутасыз? Кыргыз кудулдардын арасынан. Туура түшүндүмбү? Рахмат. Кыргыз кудулдарынын арасынан азыр кичүүсү, мындай мурда кичүүсү дегенине караганда бул Күмөндөр, Манас, Жаныбек, аралаштагы Рахманжан бул баары эле мага бирдей. Себеби дегенде ар биринин өзгөчөлүктөрүн, ар биринин өзүнчө ой жүгүртүүлөрүнүн баарын баалайм. Баарына таазим кылам. Ошон үчүн ушул кишилерден көп нерсе үйрөнүшкө аракет кылам, баарын. Мен сага бир суроо берейин дедим. Суроом, өмүрүңдө ушул жашаган 30 жашыңда көп акча кармадың беле? Эгер сен көп акча кармасаң, аны кандай көңүлүңө бата турган иш жасадың эле деп суроо бергим келип атат. Рахмат. Акча да. Өмүрүмдө көп акча аябай монда бир мешек кылып алып, көтөрүп алып кармаган эмесмин, бирок менимче бул көп акча деп өзүмдүн сезим оюм боюнча мен кичинекей кезимде майрам болуп калганда апам берген 1 сом акчасы мага ушунчалык көп акчадай сезилет. Анткени ага мен көп нерселерди алат элем. Ошол эле акчан мага азыр дагы эле көп акчадай сезилет. Анан мындай топтошкон, топураган акчаларды баягы күнү бир коммерсант досумдун көтөрүшпөн, бир мешек. Канча сом экен? Санаган жокмун, толтур экен, муну бир баштык көтөрүшпөн. Рахмат. Эфирде автор сыры программасы, бизде конокто Борончо Кудайбергенов. Эми Борончо мен өзүм укугумдан пайдаланып, мен суроо бербей эле коеюн. Анткени кандай десем, кеч келе сурап отурсаң, сен өзүңдүн сырыңда калбай калышы мүмкүн да. Ал эми чыгармачылык бир аз сырдуураак болгону бул анын өзүнүн капиталына пайдасы тийсе керек. Мурда автор сыры программасында мен катышуучулардын өмүр баянын башында берчү элем. Бүгүн мен ойлодум эле, сенин өмүр баяның эми мектеп, эч кимди эле кызыктырбаса керек. Жок, мектеп, армия, анан эле кудулдук, 3 эле этап болсо керек деп. Менимче мен жаңылдым окшойт. Мүмкүн болсо өзүң айтып кетсең. Өмүр баяным жөнүндө төрөлгөндөн баштап эле айтайын да. Ага чейинкиси болсо аны деле айтсаң. Ага чейинкисиби? Мен 1966-жылы 24-майда төрөлгөм. Тоодо чабандын баласы болчумун. Мен төрөлгөндө ошол кар аралаш жаан жаап, шамал аябай бурганак болгон экен. Ошон үчүн менин атымды Борончу деп коюшкан экен. Андан кийин эл катары эле мектепте окудум. Мектепти эптеп бүттүк. Орто заар бүттүк. Кудай кааласа, коридордо да окуп калган күндөр болду. 8-класстан кийин академияга кеттим. СПТУ номер 26 деген. Ал жакта тракторист машинист деген
училищаны ийгиликтүү аяктадым аякта. Ал жерден мына ошол жерден чыгармачылыкты, ошол жерден группа неме кылып ырдап, негизи башкысы ыр менен баштап, ошо менен баштаган элем. Армияга барып келдим. Армиядан келгенден кийин жана айтып атпаймынбы, эмгиче Кыргыз автомашинин директору болуп калмакмын деп. Кыргыз автомашинде иштеп, анан ошол жерде иштеп жүргөндөн бир күн чубак келип мен ошо ырдап жүргөнүмдү угуп, бир ушундай жакшы бир чогулган жерден ырдашып калганда, ошо чубак мени көрүп алып, "Жүр мени менен ырдагын" деп мени биринчи жолу чоң сахнага ээрчитип кеткен ошо кишиле. Ошо кишиге таазим кылабыз. Ошондон кийин анан чубак менен 4-5 жылдай иштештим. Андан кийин Бек Борбиевдин группасында таанышып алып экөөбүз иштеп калдык. Ал жөнүндө өзүң деле билесиң, кийин биринчи жолу чубак экөөбүз барып ырдаганда сен ошол жанагы не деген билсең ал деген передачаңда ошондо Бек ошо жаңы ырдап чыгып келаткан кез болчу. Анан Бек менен 4 жыл иштедим. Андан кийин анан ушул өзүм куудулдук немеде болуп жүргөндөн кийин анан куудулдук системага өткөн элем ошо кезде. Анан куудулдар менен иштеше баштадым. Ушулардан таалим-таазим алыш үчүн. Анан Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Автор сыры программасы Кыргыз телевиденияси. Бизде конокто мен кандай десем, өзүм жеке симпатиям бар десем да болот. Деги бир гана мен жалгыз болбосом керек. Кыргыз эстрада сүйөрмандардын ичинде Сакадай бою Саралтын. Айтып кетчү нерсе, жакында сентябрда болчу концерттин аты да Сакадай бою Саралтын. Сакадай бою эмес, Сакадай боюм. Сакадай боюң Саралтын. Борончо Кудайбергенов болду. Өзгөчөлөтүп айтсам. Рахмат Борончо. Макталганды жакшы көрөм. Мен. Биз. Барыбыз. Сиздер Марс группасынын көрсөтүүлөрүн көрүп жатасыздар. Понятно, понятно. Я. Мы. Все. В эфире группа Марс. Добрый вечер, дорогие друзья.